Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, кайрадан сиздер менен Ош ТВ телеканалы түз эфирде өнөр программасынын кезектеги чыгарылышы. Бул сапарда кыргыз маданиятына көп жылдан бери эмгегин тартуулап, кыргыз элине сонун чыгармаларын аткарып келе жаткан таланттуу агайыбыз, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Таалайбек Тортопаев бүгүн биздин студиябыздын коногу. Ассаламу алейкум, агай, кош келиңиз. Құдай құшпақ қылсын. Манайларыңыз жаз келип, күн ачылып. Құдайға шүгүр. Алгаччуу дегенде эл менен амандаштырып, саламдаштырып алалы келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен экран аркылуу маңдай тескей көрүшүп отурганыма Кудайга шүгүр деймин. Дайыма ошо жакшылыктарда жолугушканды насип этсин. Сиздерге дагы ийгилик каалайбыз. Буюрса, мына жаз келди, 2 күндөн бери өлкөбүз аябай ысып, жаздын бир жыты буркурап болуп. Жаз келгенде биздин чыгармачыл инсандарда көбүнесе баягы концерттер, майрамдар башталат. Чыгармачылыгыңызда сизде кандай жаңылыктар болот ошол жерде? Чыгармачылыкта аракет кылып атабыз. Өзүң айткандай, ушул күн жылып, күн ачылган сайын манайлар ачылат экен. Ушул кийинки мезгилде дагы жакшы деп калдым. Мен карага баласын атпагым дегендей оондорду жазып атабыз. Эми ал эл тараза, эл сынчы дегендей, жакында угастар дегендей. Анан эми сиз менен көптөн бери эфирде экөөбүз жолуккан эмес экенбиз. Сүйүнүчтүү кабарды азыр угуп бир четинен кубанып отурам чынында. Анан эфирдин сырткарда айттык эле, көп жылдан бери ушул маданият тармагында эмгектенип келесиз. Ошону өзүрөн көрүп, маданияттын өзгөчө эмгек сиңирген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген сыйлыгын алыпсыз. Куттуктайбыз, сыйлык кут болсун. Рахмат. Ушул сезимдер менен бөлүшө кетпейсизби? Кандай күтүүсүз жерден бергенде дароо бир сезимдер башкача болду окшойт. Бул чындыгында күтүүсүз деген нерсени Кудайдан тилесең, чындыгында Кудайым берет экен да. Себеби мен ушунчалык таң калдым. Жолдошбек Мамажановдун айткан сөзүн көп жерде айтчумун да мен. Бул өзү ушинтип эле билинбей берилип калса депчи, ал киши ушунчалык чындыгында өкүнүчтүүсү албай кетти, ал киши эч кандай наам албай. Ошол наамды ушундай мен кантип мага бер деп айта белем деген сөздү айтчу да. Мындай эле болуп калыш керек деп. Чагым менин оюмча ал киши ушул билбей калса деген ойдо, сюрприз болсо деген сөздөрдү көп айттым эле. Чындыгында меники ушундай болду да. Эч бир күтүүсүздөн Түмөнбай иним 30 декабрь күнү ушул Ала Букага жаңы жылга карата барып ырда бериңиз дегенинен мен барбай калдым. Анан ал жака барылбады. Анан 31 күнү Түмөнбай чалып калды. Түмөнбай колдошуп чалып, анан ага эми барып койдуңузбу, эмне болду деп ошол мероприятияны сурайт экен деп ойлодум. Мен өзүм айылга кетип аткам, кетип атсам Түмөнбай иним чалып айтып атпайбы, куттуктаймын, азыр президенттин жарлыгын окуп отурамын, эмгек сиңирген алдыңыз депчи. Эми ошондо күтүүсүз болгондо калат болот экен, мындай өзүбүздүн тилге айтканда майда тер басып калтырап ордуңдан жыла албай калдым, чындапчы. Анан ишенип ишенбей, бул чындыгында мен ошол нерсени айтып жүргөн нерсени оозума сала берди. Күтүүсүз болду да чындыгында. Мен ушундан мамлекет башчыларга, министрликке баарына мен ыраазычылыгымды айтамын. Негизинен айтканда, сыйлыкты алгандан кийин кандайдыр бир дагы жоопкерчилик дагы моюнга жүктөлгөн сыяктуу болду окшойт. Сөзсүз да ал нерсе эми ал эмгек сиңирген деген наамды алгандан кийин ошол дагы бир экинчи бир дыхания дегендей ачылып бир иштегенге аракет кылып атабыз. Эми чындыгында Кудай буйруса дагы көптөгөн чыгармаларды жаратабыз. Келиңиз анда агай, сизден жагымдуу өзүңүздүн калемиңизге таандык оондордон көрүүчүлөрүбүзгө аткарып бериңиз. Кийинки жазылган оондорумдан ырда берейин. Эми Бактыгүл Чотурова деген акын эжекемдин сөзүнө жазылган
мен сени унутам кантип деген текстин жаздым, ошолорду да берейин. Күндөрдүн күлүктөй туягынан күмүш нур сезимге миң агылам. Мен сени унутам кантип гана, күтүнүп сагынып турам улам. Мен сени унутам кантип гана, күтүнүп сагынып турам улам. Сагыныш жылдарга агатчылсам, саргайган тумарын тагат мынчам. Мен сени унутам кантип кантип, жүрөгүм атыңды атап турса. Мен сени унутам кантип гана. Кубантпайгу турмуш сурагынан, кутулбай тагдырдын сынагынан. Мен сени унутам кантип гана, кусалуу сагынып турам улам. Мен сени унутам кантип гана, күтүнүп сагынып турам улам. Сагыныш жылдарга агатчылсам, саргайган тумарын тагат мынчам. Мен сени унутам кантип кантип, жүрөгүм атыңды атап турса. Мен сени унутам кантип гана. Көрсөм деп барынан сезип башка, көзүмдү карайттым эзип жашка. Мен сени унутам кантип гана, өмүрүм өзүң деп өтүп жатса. Мен сени унутам кантип гана, өмүрүм өзүң деп өтүп жатса. Сагыныш жылдарга агатчылсам, саргайган тумарын тагат мынчам. Мен сени унутам кантип кантип, жүрөгүм атыңды атап турса. Мен сени унутам кантип гана. Мен seni unutam kantip kanım. Кара келди. Керемет. Бул чыгарма качан чыгарылды агай? Бул быйыл жаңырылды го. Даже ушул жай айларында болду. Жазда. Толук 1 жаш болоюн деп калды. 1 жаш болоюн деп калыптыр чындыгында. Негизинен ошол өзүңүздүн ырк курчунда өзүңүзгө таандык оондор канча убакта бир жаралып турат? Эми ырк курчунда чын айтсам өтө эле көп десем жаңылышпайм. Аны ушул бышырып элге мындай чыгышы өзү эмеде турат да. Аранжировка деген бар, өзүң билесиң. Клип деген бар. Анан жөн аны соц тармактардан азыр чындыгында бир аз жеңилирээк болуп калды, чыгарып эме кылыш. Түзүк эле. Азыркы мезгилде ушул жаңы жылдан тартап мамлекеттик жайларда концерт берүү, домпультурларда
Фонограммасыз деген чечим көптөгөн биздин чыгармачыл инсандардын арасында эми балким профессионалдарга бул жакат чыгар. Ал эми айрымдарга өтө кыйын боло тургандай концерт болуп калды да. Тагыраак айтканда фонограмманы ырдабагыла. Сиздин бул оюңуз кандай болду бул? Эң туура. Өзү фонограмма деген илгертен бул радио менен телевидение үчүн колдонулуп келген нерсе да. Кийин эмне болду, бул баары жокко фонограмманы мындай тартынбай эле баарына публикага чыгып кетти да. Өзү бул мээнет менен жандуу үн менен ырдаган, менимче артистке деле көрүүчүгө деле бул чындыгында бири-бирине болгон алдабай турма-тур болгон мамиле деп ойлойм да. Наркы деле чындап угуп, көрөрман деле мындай ошол жерде эргип бир эс алып кететинен, ырчы деле ошол жерде бир ырдап көңүлү көтөрүлсө керек дейм да. Анан бул фонограмма деген эми бул фонограммада калп эле оозуңду кыймылдатып ал жерге барып, ол алдап атканын берки деле билип отура берет. Ошондой нерсе болуп атпайбы. Бири-бирибизди жөн эле алдап коебуз. Ошого эң туура чечим болду. Менин оюмча ушул баягы тойлордо деле жандуу ырдаганды өзүң деле мына тойлордо алып барып жүрүп билесиң. Жандуу ырдаганыңда ушунчалык элдер менде эми мактангандай болбойн, ошол жандуу ырдаганда башкача кабыл алат да. Эми светти өчүрүп светомузыканын арасында эми ол фонограмма ырдап атасыңбы, жандуу анда макул, анда колдонсо боло берет. Анын эл деле себеби бийлеп атып, артист кыйналбай койсо болот, ага туура түшүнүш керек. Анан жөн ырдаганда жандуу үндү колдонгон бул өтө жакшы нерсе. Концертте сөзсүз эми бул министрликтин талабы өтө жакшы болду деп ойлойм. Демек баягы чыныгы таланттар чыга алат. Чыныгы таланттар бул жакта элге жандуу үндөн качпай ырдай берет. Сөзсүз ошондой болуш керек да. Сиз да жандуу үндөн качпайсызбы? Эми мен 4-5 класстан бери жандуу менен жашап келе жаткам. Коолап жүрөм, жандуу үндү дейсизби? Анда келиңиз, тамашалайын. Жандуу үндө дагы кезектеги чыгармаңыздан суранат анткени бүгүнкү эфирде сиздин көрөрмандарга сиздин чыгармаларды тартуулоо үчүн чакырганбыз. Анда ыр белек. Эски ырлардан ырда берейин. Шамшыбек Өтөбаев агайдын ыры экен. Мен муну биринчи билбей жүрдүм эле, бир жерде угуп, жагып, ошол ырды ырда берейин, Bir кезде bir өзүңө ашык элең, топ кыздан жүрөгүмө жакын элең. Жаныңа аздап алып келсем нечең, жактырбай арбасып кетмегелең. Жаныңа аздап басып келсем нечең, жактырбай арбасып кетмегелең. Капыстан жолукканда өзүң менен, карайсың жал орган көзүң менен. Каталык кимден кетти кечиримсиз, калайлык адам деген сезим менен. Каталык кимден кетти кечиримсиz, калайлык адам деген сезим менен.
сақаласың. Сен неге көздеріңе жаш аласың? Жашыба, жашылмайын бөгүчкөнү. Сарғайған саға деген махаббатым. Жашыба, жашылмайын бөгүчкөнүм. Сарғайған саға деген махаббатым. Ар кимдин алға қойған мақсаты бар. Ар кимдин арзып сүйген жүрегі бар. Алғаның келе жатат, мен кетейін. Анында менікіндей, сенікіндей жүрегі бар. Алғаның келе жатат, мен кетейін. Анында менікіндей, сенікіндей жүрегі бар. Чынында мындай эс ала турчу чыгарма экен, Илгери мен билбей мындай кимдики экенинчи бул көрсө Шамшыбек Өтөбаев Раматылга Агайдык экен. Биз кичине мезгилде укчу элек да буларды. Негизинен ошол чыгарманы жаратып атканда, элге тартууларда, оюн чыгарарда агай көбүнчө эмнесине маани бергенге аракет кыласыз? Биринчи орунда текст да. Текст менен ошого маани берем. Чындыгында текст өзүм ошого текст жазганга деле аракет кылбадым да. Эми жазып алып жазганга аракет кылып көрдүм, бирок окшошкондой болду. Бирок баягы чымчык сойсо да касап сойсун дегендей акындык өнөр бул башка өнөр да. Биз эми оюнчулугубузду Демек даяр жазылган жакшы текстке өзүңүз оюн жаратасыз. Анан эми жаш баягы убакыт өткөн сайын дагы өзүнчө бир чыгарманын бир салмактуу бөлүгүн кармап кала турган учур болсо керек. Азыр деле шаңдуу оюндар жаралат абы? Жаралат. Ал эстрада жанрында үйдө Ямаханы коюп алып, Ямаха менен иштегениңде жалаң ушундай ырлар. Аккордеондо муңдуулар дегендей да. Мен да ошондой. Себеби баягы Ямахадагы стилдер, түрдүү стилдер бар да. Ошону каалаган стилди уксаң, ошол аккомпанементтеги үндөр сага илхам берет да. Өзүңүздүн артыңыздан өсүп, чүзүп карап, жакаңызга жармашып келе жаткан шакирттер, окуучулар дагы арада жок эмес болуш керек. Көп эле чыгардыңыз, көп эле таптадыңыз. Ошолордон да айтып өтпөйсүзбү? Эми биз дагы чындыгында мына 50дөн ашып ошо ресторанда бирге жүргөн балдар азыр уже алар дагы Бишкекте, бул жактарда күчтүү ырчылар, музыканттар болуп жүрүшөт. Азыркы кийинки мезгилде эми мен башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы деген кафедрада иштейм. Ошол искусство факультетинде эмес да. Эгер искусство факультетинде иштеп калганымда ошондой жаңгыдай жаңылыктар болушу мүмкүн эле. Кичине чоңурактары келет болчу дебейсизби? Азыр бизде тармак дагы башка да. Педагогика факультетинде иштейм мен. Азыр ошол илгери мен ресторандарда жүргөндөгү балдар гана бар да, алар деле уже бала чакалуу болушуп калышты. Ошондой чыгармачылыкка Таалайбек Турдубаев канча жыл өмүрүн арнады? Эми бул чыгармачылыкка мен 86 онду бүтсөк, мен 6-7 класстан баштап ошондо 80 жылдар болуп калабы, 82-83 болуп калабы. Ошондон баштап кичинекей элек да, 6-7 класстан баштап ойносом, бир 7-8 класска чейин уже баягы совхоздун клубунда сахнага чыгып
чабандарга, тамекичилерге барып концерт бергенде ушу агаларыбызды ээрчип барып концерт бергенбиз да. Анан кийин ошол онду бүткөндөн кийин мамлекеттик ошол маданият үйүндө иштедим, көркөм жетекчи болуп. Агит бригада деген болот эле. Сахманчыларга ал мезгилде кой чарбачылыгы өтө, мал чарбачылыгы күчтүү болгон. Тамекичилерге баягы комсомолдук бригадалар бар эле. Кыздардан түзүлгөн комсомолдук бригада. Ошолорго барып концерт берет элек. Кийин армияга кеттик. Армияда батальондо ол жакта армияда ойноп жүрдүм. Эл менен окуп, эми Кудайга шүгүр. Ошон менен келе жатабыз. Бир топ эле жыл убакыт ошол чөйрөгө, ошол тарапка өттү. Азыр буюрса, азыркы мезгилиңизге да кайрылабыз. Ага чейин дагы бир чыгарма сурагым келип турат сизден. Анда азыр жана энелерим сурап кеткен ырдырда берейин эми. Бул өзүмдүн автордук чыгармаларымдан Замирбек Усенов деген акын агайдын сөзүнө жазылган "Сен кайдасың" деген ырды. Tağdırga razının aşık kılgan sızdatıp aksüden çaşık kılgan Sıydın dağın barkın bilgen şaştı dairası mal taşıp durgan şaştı dairası mal taşıp durgan Sezginmen kuduretin mahabattın balında Usundan kanca tattın Geletten kay taraftan kütüp sürü Ümittün jeteginden muğla battın Ümittün jeteginden muğla battın Ketkensin, bak menden koş bol emi Ümitim toklap aldı başmay meni Çolukbay yaşasak da bu yaşamak Sezimler oşandağı koştuk meni Sezimler oşandağı koştuk meni Böksürüp bir de kayra taşıp gelen Özümsüz aşılardı aşıp gelen Uytamıgan karigime razını Yanıgan jürük menen jaşıp gelen Özüngü tübölükmen izdep gelen Men seni tübölükü izdep gelen Ай, баракелде. Мыкты аткаруу болду. Ушул жерден бир аз майка тыныгуу жасайбыз, жардамалык тыныгуу, андан кийин кайрадан көрүшөбүз.
Демек, урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Эске салсак, Куту студиясынын сыйлуу өнөрлүү мейманы бар. Кыргыз Республикасына эмгеги сиңген Талайбек Турдубаев агайыбыз студиябызда отурган учур. Агай, биз азыр сиз менен маектешип аткан учурда жаштыгыңызга алгачкы баш атуунча сурадык элек. Азыр эми балким теле көрүүчүлөрүбүзгө да кызыктуу болсо керек. Ошол учурда чыккан Талайбек Турганов азыр кандай? Турдубаев, Талай Турдубаев азыркы учурдагы үй бүлөңүз боюнча, азыркы жашооңуз боюнча айта кетсеңиз, эми биздин көрүүчүлөр үчүн кызык да. Үй бүлөм бар, Кудайга шүгүр. 2 уул, 1 кыз, небре бар. Чоң уулумдан бир балам ошо органда иштейт. Экинчи балам чет мамлекетте, Кувейтте. Кичине кызым азыр 8 класста окуйт. Небрем Кудай кааласа 2-ге чыгат. Бардыгы жакшы, Кудайга шүгүр. Артыңызда ошол өзүңүздүн ууларыңыздан дагы чыгармачылыкты жолдойм деген, алып кетейин дегендер болду же? Мен мынау жанакы азыр милицияда иштеп аткан баламды музыкалык окуу жайга, школго, мектепке берип антисек ол кызыкпады да, видимо. Анда деле азыр гитара ойногондой болот, анан окубады да. Андан кийинки балам мындай сологой болуп калды. Анан мен ойлодум эле ушул сологой болсо бардык эле аспаптар неме болсо кыйналбасын деп аны школго бербедим. Ал спорт жагына кетти, антимтенен. Азыр кийинки мезгилде өзү эле интернеттен үйрөнүп алып иш берип атпайбы? Бир күн үйдө фортепиано бар эле ойноп атат, кадимкидей колдоп интернеттен алып, азыр эми аранжировка жасаганга аракет кылып, өзү англис тилин эркин сүйлөйт да. Ошол интернеттен алып, кандай кылышты өзү эле өзүнөн өзү аранжировкаларды үйрөнүп алыптыр компьютерденчи. Эми үмүт кылып турам ошо баламдан, эми ырда десең, себеби кичинесинен барбагангабы, кичине тартынып эме болуп атат, деп коюп эле жүрөт го. Демек, бара-бара ал сүр дагы жок болсо керек. Анан эми сиз айтпаңыз, сологой деп калдыңыз да. Негизи аккордеондун сологойлорго барбы же баары эле ушундай? Аккордеонду көргөн эмесмин. Комузду, себеби комузда бирдей күйлөнөт да, менин билишимче. Мен комузчу эмесмин го. Кварта деген интервал бар. Ошол ортоңгу кыл менен астыңгы үстүңгү кыл окшош. Каяк урсаң деле бирдей болот да. Ошого оң кол, сол кол кылып ойношуп жүрбөйбү? Эмеде бир агаларыбыз бар. Агайыны бири оң кол, бири. Ошондой, анан башка аспаптарды мен билбедим, чындапчы. Аккордеон тетир кылып ойногон көрбөдүм. Окшобой деле калса керек. Ошондой болуп, анан мен баламды кыйналбасын дедим да, бокска барды, антимтенен. Себеби эң жакшы бул спортто левчаларга, сологойлорго бокс деп бирөөлөр эме кылган, барып өзүгө ылайыктуу тренировка кылды, соревнованияларга барды. Азыр анан музыкага мындай болушун билгенде, ошо кичинесинен эле музыкага бермекмин деп, эми өкүнүчтүү жери ошол болуп атат да. Азырга чейин эми бир сахнага чыгып кала беле депчи. Себеби мен айыптуумун да, аны өзүм кичинесинен кызыктырып ошого бербегенчи. Бирок баары бир алги талант бир жерден баары бир атып чыгат дегендей, азыр бир аз өнөрүн көргөзүп атат да. Буюрса болуп калар. Алда дагы, кийинки эфирлерде буюрса балаңыз менен келип каласыз, буюрса. Кудай кааласа. Азыр Талай агабыздан дагы чыгарма бир сураналы, ошол менен буюрса. Анда бая эфирдин башында ушу Жолдошбек Мамажанов агайым жөнүндө сөз кылып калдык эле. Ошол кишинин ырларынан бир шиңгел ырда берейин, Элестер деп биринчи жазылган оон ушул экен. Эми мен дагы азыр көптөр ошол агайларды ээрчип жүрүп, бир Токон Нешбаев агайдын айткан сөзү бар эле. Польшага кетип атышат экен да, булар поездде кетип атынан эми Жолдошбек агай рахматты кириптир. Оон жаздым эле, угуп көрбөйсүз деп, анан уксам жакшы дейт. Аябай жагынан мен ырдап чыккам дейт да, кызык жеричи. Токон Нешбаев раматылык ошол Жолдошбек агайдын Элестер деген ырын радиодон ырдап чыккан экен. Андан кийин дүң деп анан кетти дейт, сүрөтүңө жазым келчи деп Жолдошбек Мажанов болуп анан ошол чыкты дейт да. Ошондогу ырын ырдап берейин.
Sen meni uzatıp barışadın aşk uçuday içki sırdı kaygı jutu gütem seni Arşıl gütüp joldurumdu sağındım seni sağındım seni Biz жүрген айлы түндер артта қалды Biz үзген жипар күндер жатқа қалды Күтемін сені Arşıl gütüp joldurumdu sağındım seni sağındım seni Gütem seni güttürbegençe sen Arşıl gütüp joldurumdu sağındım seni Ай, азаматсыз мыкты аткаруу болду, мыкты чыгарма. Анан Талайбек агабызга кыркы суроо ушундай болсун. Жаз келгенде баягы концерт бермей жайыңыздар бар. Буюрса быйылкы жылдын эсебинен сизден концерт күтөбүзбү? Кудай кааласа беребиз деген ойлор бар. Аны жакындаганда бир пландарга карап анан кийин айтабыз. Ага чейин айтып албайлы дейбизби? Айтып алганан баягы концерт кана деген суроолор келип калбасын эми. Даярданып бир концертти жакшылап буюрса беребиз. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Дагы да болсо мыкты ондорду жаратып, кыргыз маданиятын өзүңүздүн чоң салымыңызды кошо бериңиз. Эркин микрофон берели жалпы көрүүчүлөргө, жалпыларга сизден жакшы тилектер. Рахмат. Биринчиден ушу сиздерге, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Эл менен көпүрө кылып бизди байланыштырган жалпы жамаатыңыздарга ден соолук, ийгиликтерди каалайбыз. Жалпы кыргыз журтубузга тынчылык болсун, аманчылык болсун. Жанакындай кырсыктардан Кудай өзү сактасын. Мамлекетибиз өнүккөн мамлекеттерден болсун. Дайыма жакшылыктар болсун. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Ал эми ардактуу көрүүчүлөр, мен ушинтип сиздер менен программасынын кезектеги чыгарылышы менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.